Саламатсыздарбы? Менин атым Мусабаев Тимурлан Тилекович болот. Менин хоббим китеп окуу болгон. Мен кичинемден эле жомок угууну жакшы көргөм. Бирок аны чоң улуулар окуп беришкен. Мен 4-орто мектебине баргандан кийин 1-класста окуп жатканымда Исабаева Жепарай мага тамга таанытып баштаган. Ошондон кийин мен өз алдынча китептерди өзүм окуй баштаганмын. Эми мен сиздерге окуган китептеримди айта кетсем, бул китептерди мен 1-классымда окуп чыккам. Булар өтө балдар үчүн жакшы түшүнүп берет, балдардын ой жүгүртүүсүн да өстүрөт. Бул китептерди 2-класста окуганмын. Балдар үчүн бул өтө жакшы болот, балдардын оюн да өстүрөт жана балдар бирөөлөргө жакшылык кылышты каалап калат. Эртөстүк бул өтө баатыр адам болгон. Бул эртөстүк жомогун мен 2-класста окуп бүткөнмүн. Мындан сырткары дагы эртөстүктү эле окуп калбай, Манас, Кожо Жаш, Сейтей, Семетей китептерин да окугам. Алар бул жерде эмес, алар китепканада. Бул китептерди мен 3-классымда окуп бүткөм. Турмуш тиричилик сабактары. Тиричилик эмес. Турмуш сабактары бизге өтө жакшы тарбия берет. Адамдарга сылык мамиле кылууну жана өзүнү алып жүрүүнү. Нөлдөн башталган миллион. Бул өтө жакшы китеп болот. Бул китепти көбүнчө чоңдор окуйт, бирок мен буну 3-классымда эле окуп бүткөнмүн. Эмне жөнүндө жазылган? Бул Нөлдөн башталган миллион деген китептин башкы каарманы Асейин деген жигит болот. Эмне болот ал? Ал өтө жакыр, жөнөкөй эле адам болот. Кийин чоңоюп, миллиондорду жыйып, бай болуп кетет. Бул китептер бизди мекен таануу сабагыбыздан дагы зор. Бул бизди мекен таануу сабагыбызда жок нерселер бул китептерде жазылган. Буларды биз өтпөсөк да мен буларды окуп чыкканмын. Мен жайкы каникулда нечитке барганымда Ислам дамла бизге усул китептерди окуткан. Биз ушул китептердин ичиндеги дубаларды жаттап чыкканбыз. Бул китептерди мен окуй элекмин, бирок окушка аракет кылам. Эмне үчүн окуй элексиң бул китептерди? Анткени булар орусча. Булар сөздүктөр. Буларды мен орус тилден, англис тилден билбей калган сөздөрүмдү булардан көрүп которуп алам. Адабий окуу мекен таануу сабагынан билбей калган бейтаныс сөздөрдү кыргыз тили сөздүгүнөн алып көрөм. Кругозорумду өстүрүү үчүн ой өрүшү кругозорун окуймун. Бул журналдардын баарын менин апам окуп чыккан. Апам окуп чыккан журналдардын балдарга тиешелүү болгон беттерини мен окуймун.
Бул курдаш мен курдашты мектебибизге келгенде калтырбай аламын. Миң түркүн мен даамдуу тамактарды жакшы көрөм. Ошон үчүн мен Миң түркүн журналын окуймун. Бул Миң түркүн журналында даамдуу тамактар да бар. Байчечекейлер балдар үчүн пайдалуу нерселерди да окуп чыкканмын. Бул апам окуп чыккан газеталарын сактап коет. Ошондуктан мындай балдарга тиешелүү нерселерини мен окуйм. Апам 20 жыл мындай газеталарын сактап коет. Ошол сактап койгон жеринде балдар үчүн керектүү жерлерини мен окуп жатамын. Эми мен сиздерге өзүм окуп чыккан жомоктордун бирини окуп берейин. Булардын кайсысы чоң? Алабаш деген чалдын жалгыз карала өгүзү болуптур. Өгүздү дайыма өзү бакчу. Күндөрдүн биринде Алабаш узак Жок, муну атам гана билет. Бир тууган жолдун боюнда өткөн кеткен өгүз канткенде чөп жей турганын сурай беришти. Күгүн кире бир абышка өтүп, өгүзүңөр чөп жебесе суусап калганы ошол эртеси ала көлгө жетелеп барып суугарды эле атасынын тапшырган ишин аткарбаган кичүүсү ошондо гана эстеди. Көрсө өгүз бир жумага чейин суу ичпептир. Эртеси өгүз ала көлгө алып барып суугарды эле ал көлдүн бүт ичип койду. Көл таза солуп калды. Бала бул укмушту агасына айтмак болуп өгүздү ошол жерде таштады да өзү үйгө жүгүрдү. Солгон көлдүн ордунда калган балык өгүздү шак жутуп алды. Ал татоосун дердеңдетип оозун ачып Мен мына бул кичинекей жомокту да окуп бүттүм. Түшүнүгүмдү айтып берейин десем, бир-эки сөзгө түшүнбөй калдым. Алардын аты Ылаң жана Күгүм эле. Бул сөздөрдү кыргыз тили сөздүгүнөн барып көрөйүн. К тамгасын таап алабыз. Биз Күгүм деген сөздү да таптык. Энди анын маанисин окуйлу. Күн баткандан кийинки түн киргенге чейинки караңгы түшө башталган мезгил. Кандай мезгил экен? Күн баткандан кийинки Түн киргенге? Түн киргенге чейинки Шам экен да, шам. Эми кийинки сөзүңдү тап, Ылаң. Ылаң.
үй тамгасын табабыз. Ыла деген жеринен. Мына ылан деген сөздү де таптык. Энди бул сөздүн маанисин окуйбуз. Малдын жугуштуу оорусу. Эмне экен ылаң деген? Малдын жугуштуу оорусу. Эми түшүнүң айта аласыңбы? Ооба.